Мен айла жоктон келдим. Мурун такси чакырчумун да. Чакырганда таксилер келип, биз коляска жүктөйбүз деп баягы настроением бузуп кетчү эле да. Ошо мезгилде айтат элем, мен машина алсам такси кылам. Мен машина алышым керек экен деп машина алып калдым. Анан ошо көчөдө үйрөнүп жүргөнгө чейин эле кичине бензинге чыгып турсун деп эле адамдарды алып атып, ошентип эле такси үйрөнүп алдым. Көп заправкаларга барсам анча түшүнүшпөйт да, түшүндүрө албайм. Түшүндүрө албай кичине мындай тартынып калган убакыттар болду. Чыгалуу эле аял киши экенсиң, башка жумуш жокпу? Башка жумушта иштесең болбойбу? Өзүң жакшынакай эле кыз экенсиң деп аял кишилер көп сурай берет мага. Мен өзү жакшына эле төрөлгөнмүн. Жакшы төрөлүп, эрте басып, 2 жашымда кичине температура болгондуктан айылдагы фаптарга алып барып уколдоткон. Ошол укол сайгандан кийин аңертеси уже колдорум, буттарым отказ кылган, иштебей калган да. Мен балалыгымдын бардыгы ушул больницада эле өттү десем болот. Ушундай лечениялар менен анан ушундай жылыштар болгон да. Кичине бутум кыймылдап баштаган, кайра буттарымда мындай чувстволор пайда болгон да. Биз толуу жер болгондуктан баягы 5-май, 8-май дегендер болот эмеспи? Ошол мезгилдерде алар баягындай тоого чыгып ойношчу эле. Тоого чыгып кетчү. Ошол мезгилде мен бөлүнүп кала берчүмүн да. Же жүр, биз жардам беребиз деп деле айтышкан эмес экен да. Ошол мезгилде мен азыр ойлонуп көрсөмчү, мен үйдө кала берчү элем. Анан баягы алар ойноп келдик, анттик, мынтик деген сөздө эле ошол мезгилде мага чынында баардыгы ооруп тиет эле. 11-классты бүткөндөн кийин апамдар айтты, окутабыз, аптекада отурсаң болот эле сатып деп ошондой ой пикирлерин билдирген, бирок ошол мезгилде баягы больницага которуп окушабы ошондой экен. Эми сураштырдык да, мындай которуп окуйт экен ал жакта. Анан сен кыйналып каласың деп анан окубай калдым. Турмушка чыгып кеттим. Экинчи турмушуна ал башка турмуш тандап кеткен да. Ошондо гана бир жаман сөз айткан. Мен ойлойм, ал сөзү деле балким өзүнүн баягы турмуш ортогу үйрөткөндүр депчи. Айтыла турган болсо, ошол малга чейин айтыш керек эле да. Анан ага үйлөнгөндөн кийин балким анын баягы аң сезимин башка жака буруп эми ошол нерсеге мажбур болду деп ойлодум да. Эми сен мен албаганда ким алат эле? Жүрөт элең да, өзүң окшогон алат эле да деген мындай сөздөр болду да. Ого чейин бирок айтылган эмес эле. Сен жанымсың, сен бактымсың, сен жүрөктөн орун алгансың. Сен жанымсың, сен бактымсың, сен жүрөктөн орун алгансың. Мен ойлойм, атаман өткөнбү депчи. Анан атам баягындай атайын караоке дистерди алып келип берчи. Үйдө ырдай берчүмүн да, өзүмдүн хоббим катарычы. Мүмкүнчүлүгү чектелген досторум аралашып калгандан кийин ошондой баягындай 7 область боюнча фестиваль болду. Ошондо гран-прини утуп кеткенмин. Гран-прини алып, ошодон кийин көбүрөөк сунуштар түшүп баштаган. Мына жака келип ырдап берчи депчи, анан концерттерге ырдап баштадык. Бизге окшогон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мындай көз карашын түз болушун, биз дагы ушундай адамдардын катарында экенибизди билгизгим келет да элдергечи. Биз деле ошо кадимки эле сиздердей болуп, мындай айырмачылыгыбыз жок болушун каалап эле ошондой нерселерди сатам да.